Кутмандуу кечиңиздер менен New TV шоу программасы Арсен Султанов жана барлык телекөрүүчүлөргө жагымдуу кеч каалайбыз. Бул жаңы сезон, жаңы формат. Ошондуктан буюрса силер New TV шоу программасынын жаңы сезонун көрүп жатасыздар. Ошондуктан эгерде ысык чайыңыздар бар болсо, экранга жакындап келиңиздер. Биз сиздер менен биргеликте программабызды баштадык. Бүгүнкү жаңы сезонго өзгөчө мейманды чакырганбыз. New TV шоу программасынын ар дайымкы коногу биздин жакын досубуз. Ушул кыргыз шоу бизнесинин өзүнүн оригиналдуу голосу менен, үнү менен айырмаланган мырзалардын бири, кыздардын жүрөгү оорусу. Красавчик биздин жакын дос балабыз Аяр мырзаны кол чалуу менен тосолуңуздар. Эң мыкты ырчы жана бүгүнкү күндө Assalamu alaikum. Ең жөнөкөй адам го. Кандайсыз? Жакшысызбы? Жакшысыз. Бүгүн Аяр мырзаны конокко чакырабыз. Келиңиз. Бизде конокто баарыңыздарга белгилүү Аяр. Менин оюмча көп кыздар, балдар күткөндөр бар болуш керек. Эми айтсаңыз, учурда жаңылыктар боюнча кандай жаңылыктар болуп жатат деп эмне менен алексиз азыркы учурда? Жаңылыктар көп эле. Бош убакыт болгондо чыгармачылык менен иштеп, жаңырларды жазып, ошонун үстүнө иштеп атабыз. Анан кээде бош убакытта убай калып атат. Ошо. Эми биз Аяр дегендерчи, балким ошо шоу бизнесинин ичинде байкелер деле билет. Аябай мүнөзүңүз жумшак. Бирок мындай аябай мүнөзүңүз мындай өзгөргөн күндөр болобу же ар дайым ушундай бир эмеде темпте жүрөсүзбү? Негизи жакшы, кандай десем, ар дайым күлүп, өзүңдүн ичиңдеги болгон нерсени элге, мындай өзүң кайгырып турсаң дагы ошол нерсени элге билгизбей жүргөн бул негизи жакшы нерсе болуш керек деп ойлойм. Анан бир мүнөздө болгон дагы өзүбүздүн пайгамбарыбызга мындай таандык сапатта, бул сүннөт деп айтылат. Өзүңдүн настроениең маанайың жок болсо да бирөөнүкүн Көтөрүш керек. Түшүрбөш керек да. Анан өзүм дагы ушундай адаммын. Бардык ичимде, сыртымда күлүп коем, ошол. Эми көп балким ушул эле суроону берет болуш керек сизгечи. 3 жылдан бери ошол темада сүйлөшүп келебиз, бирок эмнегедир жыйынтык жок. Качан үйлөнөсүз? Негизи мен үйлөнөйүн эле деп эле аракет кылып атам. Канча жыл болуп калды. Бул тема канчалык актуалдуу болгон сайын мен ошого аракет кылып атам, бирок эмнегедир окшошпой атат. Анткени Кыздар туура келбей калат балким. Бекеринен айтылбайт экен, илгерки биздин чоңдордун ушу улуулардын айткан сөздөрү, ата бабабыздан калган сөздөр бар го. Ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет деген сөз. Ошолордун мен жылдан жылга эле ошол нерселерди өзүм жашоомдо болгон нерселерди ойлоп, анан ошол айтылган насаат сөздөрдү ойлогондо мааниси аябай терең экен да. Кыскача окуя айтып берейин. Мен негизи өзүм үйдүн кичүүсү болгондуктан өзүм ата-энеме эң биринчиси ата-энеме жагыш керек болчу келин. Анткени үйдүн кичүүсү болгондуктан кийин мен ата-энеме жаккан кыз мага да жагат да. Мен ата-энеме жакшы мамиле кылып, алар менен тил табышып, сонун баары жакшы болуп атса, кантип эле мен ал кызды сүйүп калбайм, сүйүп калам да сөзсүз түрдө. Эгер ата-энеңизге жакса, сизге дагы? Ооба. Анан мамам менен папама ушул жөнүндө сөз болуп калып, анан өзүңөр кыз таап бергиле, сиздер таап берсеңиздер, мен ошол кыз менен сүйлөшүп, ошол кызды алайын дедим да. Дегенде мамам менен папам ошол точнобу деп сурады. Ооба, точно дедим. Анан Караколдон Бишкекке жолго, конокко бул жакка келатышып, анан бир кыз менен отуруп калышыптыр, таанышып. Анан ошол кызды жактырып калышыптыр. Анан ошол жерден мамам телефон номерин алып, келин кылып алайын сени деп. Ошону деп номерин алып таанышыптыр.
Анан бир аз убакыт өткөндөн мага айтты, ай балам ушундай сага сонун бир кыз таап койдум эле. Өзүңүзгө да жакты. Таанышып көрбөйсүңбү депчи. Анан мен ал кезде ошо клип тарттырып чыгармачылык менен элек болуп жүргөн кез болчу. Анан макул, хорошо, сиз айтсаңыз сиздин бир эле сөзүңүз го деп ошентип номерин алып таанышып кезигип экөөбүз жакшы болуп кеттик. Анан сүйлөшүп кеттик, ошентип кыз жигит болдук. 4 жыл сүйлөштүк. Билинбей эле 4 жыл сүйлөшүп турбуз. Анан ошол үйлөнөлү деп эле айтып жүрдүм. Үйлөнөлү десем бир аз кое турбайлыбы деди. Анткени анын мамасы чет өлкөдө врач болуп иштечи. Анан ошо келгенде чогуу эле ошол той берип ошондо баардыгын ошондо кылалы деп. Анан макул деп экөөбүз сүйлөшүп жүрдүк, жакшы, баары эле жакшы болуп жүрдү. Анан мамасы келди бул жака. Анан келип ошол как раз үйлөнүү темасын баштайлы деп атсак, карантин башталды бизде. Карантин башталып, элдин баары ар бири өзүнүн үйүндө болуп калбадыбы. Анан ошол кезде врачтар 2020 жыл болот кандай окуя? 2019. 2019. Жок, 2020. 2020. 2019 аягы го, 2019 башталды, 2020 уландысы. Мен деле унутуп калдым анан. Ошентип карантин башталды. Анан врачтар керек болуп ошол ооругандарга жардам кылыш керек болуп, анан ошол сүйлөшкөн кызымдын мамасы ооруканага барып, ал дарыгер ооруп аткандарга дарылап жардам берип, дарыгер да врач болуп иштеген. Ошентип жардам берип жүрүп, анан оору жугузуп алды. Ал жактан жакшы эле сактанып тур, бирок эмнегедир жугуп калат экен по-любому. Ковид, Жугуп калып, ооруп, анан ошо оорудан каза болуп калды мамасы. Каза болуп калгандан кийин сүйлөшкөн кызым депрессияга кирип кетти. Анан аракет кылып, аябай биздин колубузда эмес экен ал нерсе. Жакшы эле өзүм аракетимди кылдым. Бирок эне деген аябай орду чоң болот экен. Эч нерсе жардам бербейт экен. Азыр ойлоп көрсөм, менин аракетим бул кичинекей эле болбогон нерсе болуптур деп ойлодум. Анткени ошол анын мамасы каза болгондон кийин үйлөнүү темасы такыр эле унутулуп калды. Анткени кыз өзү депрессияга кирип кетти. Анан бир жылдан кийин сүйлөшүш керек болуп калды бул тема боюнча. Алаксытып ошентип аракет кылып жүрдүм. Анан ошентип бир аз убакыт өтпөй эле бир жылдан кийин менин өзүмдүн апам кайтыш болуп калды. Ошо оорудан, коронавирустан. Андан кийин мен депрессияга кирип кеттим. Анан мен ошентип анан баарын айтып бербей эле коеюн. Ошентип сүйлөшпөй калдык. Экөөбүздүн жолубуз эки башка болуп кетти. Анткени энени жоготуу деген аябай чоң экен бул орду. Сиз ошол апаңызды жоготкондон кийин чыгармачылыктан да алыстап кеттиңиз. Кайсыл бир убакка чейин көп ырлар да чыкпай калды. Азыр мисалы ошол депрессиядан чыктыңызбы же кандай өзүңүздүн алып калдыңыз азыркы учурдагы? Негизи орустар айтып коет го, время лечит депчи. Бирок ал сөз калп экен. Убакыт адамды айыктыра албайт экен. Убакыттын колунда эмес экен ал нерсе. Убакыт болгон эле ошол острый болгон болду мындай тупойрок кылып коет экен да. Мындай курч бычакты мокотуп коет экен. Бирок бычак бойдон кала берет экен. Ошон үчүн ошол нерсенин айла жок, кабыл алып жашай керек экенсиң. Ал кыз менен азыркы учурда сүйлөшпөй да калыңыз ошо менен. Мындай алып караганда экөөңүздөрдүн тагдырыңыздар да окшоп калган экен бир учурда, үйлөнөбүз, ал дагы күйөөгө тием деп пландар бар болчу. Анан негизи тагдыр деген нерсеге ошондо ишендиңизби же азыркыга чейин ошо кандай карайсыз ошол нерсе, тагдыр деген нерсе барбы? Негизи ишенем башынан эле. Ишенчүмүн. Ошол. Эми апаңыз эметип калгандан кийин үйдө ошон үчүн мен билишим боюнча сиз көлгө да көп барып турдуңуз.
Азыр деле көп барам. Бир жумада бир 2-3 жыл барып келип турасыз? Барып. Бир жумада бир барам. Бир жумада бир барам, барып 2-3 күнүмдү 4 күнүмдү өзүм папам жанында, атамдын жанында өткөрөм. Анан 4 күнүмдү кайра келип, Бишкектен өзүмдүн жумушумду, чыгармачылык иштеримди кылам. Эки жакка тең жетишкенге аракет кылып атам, анткени ушундай шарт ушундай болду. Эми пландарыңыз кандай болот азыркы учурда өзүңүздүн чыгармачылыкта же балким иш жагыңызда же жеке жашоодо мисалы? Негизи эртеңки план койгум келбей калды. Анткени эртең эмне болуп кетти? План койгондо деле ошол нерсе кандай болбойбу, ошол нерсе бир аз ойлондурат да. Анан азыр болсо мындай общий план бар. Бирок аябай ошол планды кылам, анан ал нерсе болуш керек дебей эле. Болгону буга чейин эмне жумуш кылып келатсам, эмне иштерди кылып келатсам, ошонун баарын таштабай эле кылып кете берем. Анан калганын көрө жатарбыз. Мисалы, мен Аяр байке менен көп жылдан бери таанышпыз, 4-5 жыл болуп калды бер жагы эле. Мурун сиз менен сүйлөшкөндө аябай шайыр, аябай ушундай эме болчуңуз да, энергияңыз аябай көп болчу. Ал эми азыркы сиздикине караганда ошол үй бүлөңүз болгон кырсыктан кийин, ушундай бир чоң окуядан кийин кандай эмеңиз өзгөрдү, мүнөзүңүз орбасык болуп калыптырсыз менин байкашым боюнча? Негизи ошондой болот экен. Бул негизи өз жашоо өзүнүн системасы, структурасы ушундай болот экен. Адам бир жакшы акылдуу, акылман кишиден уктум эле, улуу кишиден. Адам негизи өлгүчө эле өзгөрүп жүрүп өтүп кетет депчи. Ар кандай эмеде өзгөрөт. Бир калыпта болбойт деп. Мен ойлоп койчумун, кантип эле бир калыпта депчи. Бирок негизи мындай карап көрсө ошондой окшойт. Анткени сен айткандай мурун аябай шайыр болсом, азыр кичине анчалык шайыр болбой калдым. Ошентип убакыт өзү адамды өзгөртүп, өзү убакыт жашоо өзүнө ылайыкташтырып адамды тарбиялап алат экен. Эми сиз мисалы өзүңүздүн жоон териңиз менен сезип көрсүз, депрессиядан бул эмне, мисалы ата-энени жоготуу бул кандай сезимдер болот экенчи? Анан ошол учурда кандай эмеге кабыл алдыңыз, балким канча убакыттан бери көп интервью да бербей калдыңыз, мындай көп жерден жок болуп кеттиңиз да? Негизи эмнеден алек болот ошол учурда? Негизи бул жашоодо мен өзүмдүн эле мурун ошо башынан эле корко берчүмүн. Эң башкысы ата-энем көзү тирүү кезинде көп нерсени жасап алышым керек, көп нерсе ийгиликтерге жетишип, эрте үй бүлө куруп, неберелерин көрүп, жыттап, ошондой көп нерсени кылып алышым керек деп ойлончумун. Күн сайын коркчумун. Көп жашашса экен деп. Санам ошол болчу да. Анткени мен кичүү баласы болгондуктан ошол нерсени көп ойлоном да эмнегедир. Өзүңдүн жон териң менен сезген негизи бул нерсе менде эле болуп жатпай эле, бул нерсе ар бир адамдын башында бар да. Бар. Ал нерседен качып кутула албайт экенсиң. Анткени мурун менин досторум, жакындарым ушундай жоготуулар болуп калганда, ошол убакта, ошол моментте барып кайгысын тең бөлүшүп ушундай болчу. Анан ошол убакта аябай жүрөгүң ооруйт, жүрөгүң сыгылат, анын кайгырып атканын көрөсүң, мындай кайгысын тең бөлүшөсүң. Үйүңө баргандан кийин өзүң ата-энең үйүндө жумуштарың менен барып иштейсиң, алаксып, анан ал таанышыңдын кайгысын уже унутуп каласың да. Кайра эле баягы эле күнүмдүк жашоодогу процесске кирип кетесиң да, ал нерсе унутулуп калат да. Өзүңдүн башыңа келгенде бул нерсе намного оор экен. Анын эме деп айтып коет экен. Бул нерсени көтөрө алчу адамга берет депчи, мындай сыноону. Ошон үчүн балким ошол нерсеге уже даяр болуп калгам. Ошон үчүн ушундай болуп атат. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтарым ар бир көрөрманга, экрандын ар жагына карап жаткан инсандарга айтарым,
апаңыз атаңыз бар да башка нерсеге эч нерсеге алаксыбай көп нерсени чогуу жүрүп көп бактылуу күндөрдү жылдарды өткөрүп алыңыздар. Анткени бул дүйнөдө баарыбыз биз дагы бактылуу экенбиз ошол. Негизи адамда ушундай бир окуяга кабыл болгондон кийин, акыбызды жоготкондон кийин өзүнө көп сабак алып баштайт да адамдар. Жашоосунун көп нерсени өзгөртүп баштайт. Ошол окуялардан кийин сиз өзүңүзгө кандай сабак алдыңыз? Эмнелерди өзгөртүп баштадыңыз мисалы? Балким өзүңүз мен негизи өзүм пайдасы жок нерселерге көп убакыт короткум келчү эмес мурун эле. Туура эле позицияда экенмин. Азыр деле ошол позицияда менен жашап кете берем. Эң биринчи өзүмө ограничение койгонум. Соц тармактарга көп убакыт короткум келбейт. Анткени чыныгы жашоо жүрүп жатат да. Биз соц тармактарга киргенде ошол бойдон кирип кетебиз да. Виртуальный мирге кирип кетесиң, анан чыныгы жашоодогу нерсе көп нерселерди пропускать этип көңүл бурбай каласың. Балким ошол моментте сен Инстаграмда болобу, ТикТокто болобу, кайсыл нерсе балким телефондон ойун ойноп атасыңбы, ошол телефонго алаксып аткан учуруңда балким сага ошол убакытта келип жакын адамың, өз тууганың болобу, ата энең болобу, сен менен сонун бир нерсени сүйлөшөйүн деген. Сен убактың жок. Же балким сонун сүйлөшүп отуруп, маектешип чай ичейин деген. Келип эле караса сен аябай телефонго берилип кирип кеткенсиң, анан мешать этпей эле коеюн деп анан көп нерсени ошентип пропускать этип алышыбыз мүмкүн. Пропускать этип алып эле келатабыз негизи чын айтканда. Мен өзүмө анан жаштарга, жаш муунга да айтарым, ошол соц тармактарга көбүрөөк көңүл бурбагыла. Анткени ал жөн эле соц тармак болгону эле ошол эле. Болот, унутулуп калат, да? Ал нерсе көп пайдасы жок. Эми, азыркы сиздин мынакей чыгармачылыкка жаңыдан кирип баштадыңыз кайрадан. Фоторларды жаздырып, ошол эле Инстаграмда бир аз сүрөттөр кирип, активность башталды да сизде. Тойлорго чыгып атасызбы? Эмне менен алектенип атасыз азыркы учурда? Азыркы учурда мурункудай эле, мурун кандай болсо ошондой эле, кадимкидей эле жашоо жүрүп атат. Ошондой эле ушул жакшылыктарга, тойлорго чакырып калса барып кызматыбызды кылып коебуз. Концерттерге, эфирлерге барып кадимкидей эле, мурдагыдай эле катышып жакшы улантып келатам. Анткени мен бул нерсени өзүм апама сөз бергем. Кандай кыйынчылык болбосун, кулап калбайм депчи. Мамам тамашалап, телефондон чалып, балам, все хорошо дечи, да. Ооба, конечно, все хорошо дечи. Не упал дейт да, жок, не упал дечи. Прикол болуп, ошону тамашалап экөөбүз ошентип сүйлөштүк. Азыркы позициям не упал еще. Ошондо чыгармачылыктан дагы өзүңүздү дагы көрсөтөм, чоң ырлар жазам деп атасыз, белгилүү болот турат. Негизи чыгармачылык бул менин жумушум. Бул жөн эле хобби эмес. Убактылуу эле келип кетип калчу, бул чыгармачылык мен үчүн тамаша эмес. Мен бул нерсени уланта берем, улантып келем. Анткени бул мен элиме кылган кызматым. Эмесе, биз азыр программабызды бир аз пауза кылып, бир музыкалык чыгарма кезек берели. Андан кийин улантабыз, ага чейин алыса туруңуздар. Бир нече мүнөттөн кийин биз дагы интервьюну улантабыз. Ошондуктан кеттик. Мисалы, сиз азыр кыздар менен таанышып калганда, биринчи балким бир жер жакпай калат, же сүйлөшкөн жакпай калат, ошону тандап эметип калган учурга келип калат да. Же негизи бул нерсени мурун мисалы сулууна карачы. Мен деген негизи жакпай калды деп айткандан алысмын да. Ар бир адам негизи мындай өзүңөрдүн самооценкаңарды эч качан түшүрбөгүлө, ар бир адам мен үчүн сулуу дейсиз. По-своему сулуу болот. Ар бир адам өз алдынча өзү ушул адам өзү сулуу. Ушундай жаралган экенбиз да. Ар бир адам сулуу болот. Ошондуктан болгону эле эмнеге болгону жылдызың келишпей калат, туура сөз таптым. Жылдызы келишпей калыптыр деген ушул эң жумшак нерсе да.
Ошентип айтып коесуз. Экөөсүн жылуусуз келишпейт экен да. Жок, мен айтып койбойм, негизи ушундай айтылат да бул нерсе. Жакшы. Негизи тажрыйбасы көп адамдар ушундай сөз колдонот экен. Тамаша. Аяр мырза, сизге келип келиңизге ыраазычылык билдиребиз. Ушундай алтын болгон убактыңызды бөлүп, дал ошол телекөрүүчүлөр менен жакшы маалыматтар менен бөлүшүп кеттиңиз. Анан тышкары эң башкы сизди көргөнүзгө эле кубанычтабыз бүгүнкү күндө. Бар экениңизге, ушун жылмай эле жүрүңүз. Эң башкысы, каалоо тилектер бар болсо, балким ойлоруңуз бар болсо, бул камера сиздики. Бардык көрөрмандарга, экран артындагы биздин көрүүчүлөргө баарыңыздарга ден соолук каалайм. Ата-эне бир туугандарыңарга узун өмүр жаш каалайм. Эч качан аракет кылгыла, кайгырбагыла, анткени бул жашоо бул болгон эле башталышы. Анткени мындан ары дагы биз жашай беребиз. Бардыгы жакшы болот. Анан эң башкысы көп нерсеге, кереги жок нерсеге алаксыбай, керектүү нерселерди эле кылып аракет кылгыла. Бул жаштарга айтарым. Баарыңыздарга ден соолук каалайм. Үй бүлөңүздөрдө ар дайым тынччылык болсун. Өмүрүңүздөр узун болсун. Чоң рахмат. Бүгүнкү биздин YouTube шоу программабызда баарыңыздарга белгилүү, жөнөкөй, мыкты ырчы, мыкты ырдап кетпейлиби? Унутуп кала электе. Бир жагымдуу ыр сизден. Жандуу үн менен, унутуп кала электе. Аяр мырзадан эфирдин соңунда сизерге сонунар. Жантан бери эле Арсен мени мактап атып, мен Арсенге убактым болбой атпайбы? Азыр мактайм дейсизби? Мактап кетейин Арсенди дагы. Арсен мыкты адам, мыкты инсан. Баарыңыздарга ошол сиздердин маанайыңызды көтөрүш үчүн көп жылдан бери эмгек кылып келатат. Мен өзүм чын жүрөктөн баалайм. Экран артындагы операторлорго дагы бардык New TV каналынын жалпы жамаатына сиздерге ийгилик кааламакчымын, бар болуңуздар. Анткени бул нерсе, бул өзүңдүн жакын адамга коротчу нерсени мындай жалпы элим үчүн деп короткон бул эң чоң жумуш, эң чоң баалуу нерсе. Ошон үчүн баалайм, мактайм. Сиздерге чоң рахмат. Ушундай. Эми келиңиз, эми дебат кыласыз, мен сизди мактайм. Анан мен ырдап салайм, анда сиз макта. Сен ойлоп деген ырымдын кайырмасын ырдап берейин. Мен сени ойлогон сайын жүрөгүм куса болуп муңданадайым. Кайран жүрөк жалгыз сенде, сени эңсеп эзилди. Браво. New TV шоу программасында Аяр, сулуу, татынакай деп кайра баштайсың аттымактап. Чоң рахмат сизге. Ыраазычылык билдиребиз, бар болуңуз. Бардыгы буюрса жакшы болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, силерге дагы жакшы маанай кылайбыз. Кайрылбаңыздар, ар дайым жылмайыңыздар. New TV шоу